Бүгін 30 сентябрда Балықшы шаарындагы эне бала эстелигинде Улуу Ата мекендик согушта Москванын алдындагы оор салгылашта эрдик көрсөткөн Памфилов дивизиясынын эскерүү салтанаты болуп өттү. Анда Россия Федерациясынын шериктештиктин координациялык кеңешинин төрагасы генерал-полковник Василий Волков жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өлкөлөрүндөгү ардагерлер кеңешинин делегациясы менен биргеликте Балыкчы шаардык аппарат жетекчиси жана Балыкчы шаарындагы ардагерлер, ошондой эле Памфилов атындагы 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясы катышты. Здесь уходили на фронт защищать нашу страну кыргызстанцы. Здесь были люди, которые воевали под Москвой и которые не пропустили врага к стенам нашей общей столицы. Они разбили под Москвой на голову фашистские орды, отбросили их на десятки километров, и с этого момента началась победоносная война против фашистских захватчиков. Кыргызстан внес огромный вклад в нашу общую победу, и мы безмерно благодарны кыргызскому народу. И в честь этих событий под Москвой в районе Нарафаминска установлен величественный памятник воинам, в том числе и воинам кыргызстанцам, которые защищали эту Москву. И мы считаем своим долгом приехать сюда и поклониться тем местам, откуда пришли к нам эти воины для защиты нашей общей родины. Иш-чара куралдуу күчтөрдүн ооруктагы эмгекчилердин жана укук коргоо органдарынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Келгенбай Коомановдун жана Балыкчы шаардык ардагерлер кеңешинин кайрылуусу боюнча эл аралык көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги ардагерлер союзунун координациялык кеңешинин иш мерчемине ылайык өткөрүлдү. Мындан 2 жыл мурун Бишкек шаарында шериктештик мамлекеттердин кабинет министрлеринин төрагаларынын жолугушуусу болгон. Ошол жерде деген ушул улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө боюнча көп маселелер каралган. Булардын негизги максаты улуу жеңиштин алдында бул жерден баса белгилеп кетишибиз керек. Памфилов дивизиясы биринчи штабы ушу Балыкчы шаарында уюшулуп, Балыкчы шаарында түзүлгөн экен да. Анан ушуга байланыштуу алар Бишкекке келбей түз эле кечээ күнү Алматы шаарынан Балыкчыга келишти. Бул Совет элинин ушу Улуу Ата мекендик согушта көрсөткөн эрдигин даңазалап, даңктап өсүп келаткан жаш мундардын арасында ушу аларды мекенчилдикке тарбиялоого да чоң көмөк көрсөтөт деп мен ойлойм. Мында иш-чара деген 30 жылдан бери болуп элек болчу. Мына бүгүн болуп атат. Бул өтө сүйүнүчтүү, кубанычтуу. Анткени Москвадан, жалгыз эле Москвадан эмес, Белоруссиядан, Армениядан да келди. Волоколамский шаарынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Виктор Бахиров Дубасёкова ашуусундагы салгылашууда эрдик көрсөткөн мекендештердин бир капсула топурагын өзү менен бирге ала келип, Памфилов дивизиясынын музейине тапшырды. Уважаемые жители Киргизии, уважаемые ветераны, здравия желаю, товарищи офицеры, бойцы доблестной киргизской армии. Он всегда был форпостом города Москвы. Маалымдай кетсек, Памфилов дивизиясы 1941 жылы 12 июлда Фрунзе, азыркы Бишкек жана Алматы шаарларында уюштурула баштаган. Командирлекке Кыргыз СССРнин аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Памфилов дайындалган. Москваны коргогону үчүн дивизия Кызыл жылдыз ордени менен сыйланып, гвардиялык дивизия намын алган. Иван Васильевич Памфилов курман болгондон кийин анын ысымы дивизияга берилген.